Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тил сабагына даяр болсок, китептин 70-71 бетин ачкыла. Бүгүн өтө турган темабыз Ысык көл. Бүгүн Ысык көл жөнүндө билесиңер. Текстти окуп, которуп, тексттеги сөздөрдү буунга бөлүп көнүгөбүз. Ысык көл жөнүндө жаңы сөздөрдү кайталайбыз. Кооз – красивый, жилу – теплый, тунук – прозрачный, туздуу – соленый, жээк – берег, побережье, кум – песок, бермет – жемчуг. Ысык көл. Бул балдар Ысык көлдүн жээги. Кум. Пароход, кайыктар жүргөнүн көрүп турасыңар алыстан. Сөздөрдү эстейбиз. Кум, песок, жээк, побережье. Текстти окуйбуз. Бул биздин Ысык көл. Ал аябай кооз. Суусу жылуу, тунук, туздуу, жээги кумдуу. Ысык көл Кыргызстандын бермети. Орусчасын окуйбуз балдар. Ысык көл. Это наш Ысык көл. Ысык көл очень красивый. Вода теплая, прозрачная, соленая. Песочный берег. Ысык көл – жемчужина Кыргызстана. Ысык көл деген темадагы сөздөрдү эстегиле балдар. Ысык көл, жээги кумдуу, кооз, жылуу. Сөздөрдү туура кайталайбыз. Жээги кумдуу, кооз, жылуу, тунук, туздуу, таза. Кийинки балдар көнүгүүдө керектүү тамгаларды таап, сөздү толуктайбыз. Ысык көл, жээк. Тамгасын коюп атабыз биринчиге, экинчисиге үчүнчүгө созулма Ысык көл, жээк. Балдар, анда биз жазуу ишин баштайлы. Дептерди ачкыла. Бүгүнкү числону жазабыз. Бугу айынын 14-ü. Аптанын күнү бейшемби. Онлайн сабакта жазуу. Тамгасын жазабыз таза жазууга. Элементи менен жолдун акырына чейин жеткизип жазабыз. Кичинекей ыны кичине жолдон чыгарбай жазабыз. Чоң чоң жолдон башталат экен. Туура карап элементи менен жазабыз. Нын байланышы кийинкиси. Нын байланышындагы жолдун акырына чейин толуктап жазабыз. Кийинки жолдо балдар сүйлөм берилген. Ысык көл Кыргызстандын бермети. Муунга бөлүп койдук. Тике сызыкча менен. Ысык көл. Кыргызстандын. Колуңарды чаап, муунга бөлүп көргүлө. Кыргызстандын.
Кыргызстан. Дын 4 муңга бөлүнүп атат. Кыргызстандын. Бермети 3 муун. Кийинки сүйлөмдөрдө балдар бөлгөн жокмун. Аны өзүңөр ушул биринчи сүйлөмдөгүдөй кылып муунга бөлгүлө. Көлдүн абасы таза. Көлдүн абасы таза. Суусу туздуу жана дарылык. Касиети бар. Муунга бөлүп бүткөндөн кийин балдар WhatsApp'тан жөнөтөсүңөр. Үйгө тапшырма жазуу дептериңердин 42 бетин ачып, Ысык көл деген тапшырма бар. Ал жерден сөздөрдү муунга бөлүп жазасыңар алдына. Суусу, жылуу, туздуу, жеги, кумдуу. Алакан чабуу менен бөлсөңөр болот. Тапшырманы дагы аткаргандан кийин жөнөтөсүңөр балдар. Саламатта калгыла. Шу менен сабагыбыз аягына чыкты.